5 каналдан түз эфирдеги берүүлөрүн ой бүгүн программасы менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсызбы? Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевди кабыл алды. Онлайн кеңешме өткөрдү. Анын алкагында Опунбаев өлкөнүн улуттук коопсуздугу боюнча ошондой эле өлкө ичинде коррупцияга каршы жүрүп жаткан иштер тууралуу кененирээк маалымат берди. Ал эми өткөн жумада президент коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрүп, анда ошо коррупцияга каршы күрөш боюнча анын азайтуу максатында иштелип чыккан мамлекеттик стратегияны талкуулаган. Бүгүнкү программабызда өлкө аймагында коррупцияга каршы жүрүп жаткан күрөш, жогоруда айтылган стратегия дегеле эмне себептен ушул коррупция менен күрөш натыйжалуу болбой жатат? Ушул жана башка суроолорго кененирээк жооп издемекчибиз. Биз менен болуп туруңуз. Студиябызга келген меймандар менен тааныштырайын. Коомдук ишмер Артур Медетбеков, ошондой эле саясат талдоочу Табылда Акеров, экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров. Ошондой эле биздин катарыбызга бир нече мүнөттөрдөн кийин коомдук ишмер, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Талант Разаков келип кошулмакчы. Алгач талкуубузду баштаардан мурун жогоруда айтылган ошо өткөн жумада, тактап айтканда 17 сентябрда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынынан сюжет бар. Ошону көрүп алсак, андан соң талкуубузду улантабыз. Жыйында мамлекет башчысы 2018 жылдын февраль айында коопсуздук кеңешинин жыйынында коррупция менен элдешкис күрөш жарыялангандыгын эске салды. Мамлекет башчысы элге кызмат көрсөткөн, эл тагдырына таасир эткен мамлекеттик органдарды коррупционерлерден жана коррупциялык схемалардан тазалоо, коррупцияга каршы күрөштүн эң маанилүү шарт экенин белгилеп, аткаминерлерди коррупциядан тазаланууну өздөрүнөн баштоого чакырды. Элге кызмат ордуна сиңирген эмгегине карабастан коррупциялык иштерге аралашкандыгы далилденсе, эртеби кечпи эң катуу жоопкерчиликке тартылат. Мамлекеттин элине себенин байгыс келгендерди жазалоо бул элдин талабы мына ушундай. 2018-2019 жылдардын жана 2020 жылдын 8 айынын жыйынтыгы менен коррупциялык жана кызматтык кылмыш боюнча мамлекетке келтирилген зыян 13,6 миллиард сомду түзгөн. Анын ичинен мамлекеттин пайдасына 5 миллиард 827 миллион сом өндүрүлгөн. Өлкө башчы ишкерлерге байланыштуу козголгон иштер боюнча укук коргоо органдарынын ишин сынга алды. Бизнесменди кармап алып түрмөгө киргизбеш керек. Эгер төлөсө аны камакка чыгарыш керек бардын тең. Ал СИЗОдогу түрмөдөгү кылмыштар чогуу жатпак керек бизнесмен. Чыгасыңарбы? Аякка кирген бизнесмен аякта бизнес жок чыгат. Бул реальността бар тең көрүп атабыз. Бизнесте залог менен иштеш керек барын тең. Бүт органдар. Акчасын төлөдүбү, тийбе чыгарган барын тең. Тийбегиле бизнеске. Президент санариптештирүү, аткаминер менен жарандын ортосундагы байланышты болушунча азайтып, коррупцияга каршы күрөштүн эң алгылыктуу курал экенин белгиледи. 2 жыл убакыттан бери айтып атам. Санариптештирүү деп, мына каршылык көрсөттүңөр. Биринчи баштаган дээрлик барлык мамлекеттик органдар каршы көрсөттүңөр. Бул факт да. Мына бир эле мисал айтайын, түндүк электрон системасын басуучуга кир десем кирбедиңер. Кирбей. Кириңер да келген жок. Күч менен, зордук менен ушерге алып келип, коопсуздук карап үчүн кирбейсиң деп сөгүш берип атып, эскертүү берип атып, артыңардан коолап жүрүп атына киргиздик. Кийинигер бул кандай эффект берет? Ошо министерство ведомство ишин бул кандай оңой турганда анализ болгон эмес. Мына бажы системасы, салык системасы ур токмок менен киргизип атышат. Ур токмок менен. Болбосо эң сонун шарт бажы менен салык инспекциясында каражаттар бар. Өлкө башчысы жемкорлуктан түшкөн каражаттардан дарыгерлердин айлыгын көтөрүүгө мүмкүн болоорун айтты. Ана мунду кылбаса кантип мынакей айлык көтөрөбүз врачтардын. Мен врач менен врачтар менен бай сүйлөшкөн уялам. Сенесиңерби? Айластан барып атам, чыдап тургула деп атам. Чыдап туруп көтөрөбүз. Мына эми көтөрүш керек врачтардын айлыгын. Оң менен иштеп атышат. Дагы күлүп барсаң кол чап тосуп алышат дагы. Барып сүйлөшкөндөн уяласың, тартынасың уялган. Мен мына бетим чыдабайт. Оюмушун качан көтөрөбүз? Аны көтөрүш үчүн коррупция токтош керек да. Санариптештик кириш керек да. Айрыкча бажы, салыкта, мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө, тоокенде, бюджетке салык түшө турган жерде, мамлекеттик мүлк фондунда өтүш керек да бардын.
Жыйында коррупцияга каршы күрөштүн жаңы стратегиясы каралды. Анда 80ден ашуун конкреттүү иш-чаралар камтылган. Бардык пландар так жана ачык. Ага ылайык стратегиялык план кайсы деңгээлде, кандай ишке ашып жатканын дайым байкоодо турат. Новая стратегия Жаңы стратегия жемқорлыққа қаршы күрөшүү менен бирге коррупциялык факторлорго шарт түзгөн жагдайларды аныктап ачыктайт. Мамлекеттик органдардагы коррупцияны жоюу, бардык тармактардын өнүгүшүнө, анын ичинде өлкөнүн социалдык, экономикалык абалын жакшыртууга жардам берет. Ошондуктан бардык мамлекеттик мекемелер 2024-жылга чейин стратегиялык планды так аткарышы маанилүү. Стратегиялык план саламаттык сактоо, мамлекеттик мүлктү башкаруу, жер участокторун бөлүштүрүү багыттарында камтыйт. Эң олуу бул укук коргоо органдарын реформалоонун уландысы. ключевые коррупционные направления, Бүгүнкү коррупцияга каршы стратегия бул укук коргоо органдарындагы реформалардын уландысы. Акыркы 1-1,5 жылдын ичинде биз Ички иштер министрлигинде чоң реформа жасадык. Санариптештирүү саамалыгы боюнча Ички иштер министрлигинде абдан көп сандаган иштер жасалды. Өткөн жылы 1-декабрда биз Бишкек шаарына патрулдук милиция долбоорун киргизгенбиз. Андан кийинки 1,5 жылда биз патрулдук милициянын иши боюнча оң жыйынтыктарды көрө алдык. Жыйында президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин бардык чечимдерин ишке ашыруу анын өзгөчө көзөмөлүндө экендигин эске салды. Мунарбек Жоргомов, Талас Аманбеков, 5-канал. Биз жогоруда 17 сентябрда өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынынан даярдалган сюжетти көрө алдык. Биз бүгүн дал ушул Кыргызстанда жүрүп жаткан коррупция менен күрөш тууралуу маселелерди талкуулаган турабыз. Алгач сөздү Артургай сизден баштайлы деп турам. Анткени жогоруда айтылган стратегия боюнча кандай маалыматыңыз бар? Деги эле бул стратегия бүгүнкү күндө канчалык зарыл эле коррупция менен күрөшүүдө? Саламатсыздарбы? Албетте өткөн Коопсуздук кеңешинин чогулушу азыркы убакта маанилүү. Бирок тилекке каршы ушул Коопсуздук кеңеши коррупцияга каршы күрөшүүдө муну менен бир нече жыл өтүп атат. 2018-жылы, 2019-жылы, 2020-жылы 3 жыл өтүп кетти. Ошонун арасында Кыргызстан президенти укук коргоо органдарына, фискалдык органдардын башчыларына, деги эле Кыргызстанда мамлекеттик орган башчыларына абдан катуу эскертүү берди бир нече жыл. Бирок толугу менен мындай анык так мындай жыйынтык жок болуп атат. Эгерде биз бүгүнкү күндө жеке эле ушул стратегиялык планды күтө берсек, эч мындай тыянак чыкпайт. Бул стратегиялык план өзүнчө бир жардам, бул мыйзам эмес. Ар бир мекеменин, ар бир ошо коррупцияга каршы күрөшүүгө, же кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө, же салык жыйноого алардын өздөрүнүн мыйзамы бар. Андан тышкары Кыргызстанда бир нече кылмыш кодекси, жаза кодекстери бар. Ошонун негизинде укук коргоо органдары, фискалдык органдар, жетекчилер ошонун ичинде жумушун алып барат. Тилекке каршы ушул стратегиялык планды долбоорун коомчулук ачыктан айык мындай социалдык тармактарда, интернеттен көргөн жокпуз, мындай кыскача эле болуп калды. Эми бердеги мына коллегалар дагы менин кошумчасын айтат чыгарды. Бирок негизинен кандай болбогондо дагы бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүүдө жаңы бүгүнкү күндүн талабына ылайык жаңы позитивдүү кошумчалар, толуктоолор абдан керек. Жаңы мындай багыттагы ишти жүргүзүү үчүн негизинен бүгүнкү күндө мына өзгөчө ошол коррупциялык системалашып кеткен министерство болобу, ведомстволордо, укук коргоо органдарынын арасында болобу, бардыгын комплекстүү түрдө өзүнчө бир реформага алып келиш керек. Реформалык иштер жүрмөйүнчө бизде коррупциялык системаны жоюш өтө кыйын. Себептеги бүгүнкү күндө коррупциялык система геометриялык прогрессия катары өсүп атат. Туура буга чейин мына 2-3 жылдын ичинде коррупциялык система менен күрөшүүдө бир орчундуу иштерди жасады. Мына тарыхта болуп көрбөгөндөй Кыргызстандын 2 премьер-министри, мурдагы президенти, аны менен кошо бир топ министрлер, жетекчилер кармалып соттолгон учурлар мисал катары келтирсе болот. Бирок коррупциялык система ушунчалык кыйын акыбалда мамлекетти чүрүп атат. Ал күндөн күнгө өсүп, дагы эле болсо кыйынчылыктар түзүп, эл арасында коомчулукта абдан катуу талкуу болуп, ошонун негизинде карама каршы пикирлер айтылып атат.
Жогоруда сиз айткан ошол бүгүнкү күндүн баягы талаптарына ылайык келе тургандай бир өзгөрүүлөр, өзгөчөлүктөр бар бекен стратегияда? Сиз байкап атасызбы ушул нерсени? Мен ойлойм, бүгүнкү күндүн талабына ылайык албетте булар кошуш керек. Албетте бул бүгүнкү күндүн талабы. А эгерде баягы кайталап эле коррупция менен күрөшүп өзүнчө компанейшн кылып калсаң да эч майнап чыкпайт. Албетте Эмнелерди кошуш керек? мисал үчүн мына бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүүдө мынабу өзүнчө бир атайын кызматтар бар. Ал кызматтарды менин оюмча бириктирүү болуш керек. Мына антикоррупциялык кызмат менен финразведканы бир өзүнчө бир атайын жаңы ведомство түзүүгө аракет кылыш керек. Себеп дегенде ушундай мисалдар биздин коңшу өлкөлөрдүн баарында бар. Противодействие по коррупции деген өзүнчө ошондой ведомстволор бар. Андан тышкары бүгүнкү күндө бул стратегиянын планында дагы бир кошумчалар мынабу бүгүнкү күндөгү мынабу шайлоо процессинен, шайлоо кодексинен баштап, андан тышкары жанагы ар бир министерство, ведомствонун өзгөчө укук коргоо органдарынын ичиндеги мыйзамдарына да кошумча кириш керек коррупция боюнча. Себеп мынабу экономикалык коопсуздук бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын акыбалына тышкы жана ички коркунучтарды пайда кылып атат. Ошонун азабынан биздеги жанагы коррупциялык системада жогорку чиновниктер менен уюшулган кылмыштуулук, же болбосо кылмыштуулуктар биргелешип чырмалашып кеткен учурлар абдан көп болуп атат. Ошолордун баардыгын балта менен чапканда жоготуш керек. Үчүнчүдөн өзгөчө акыркы убактагы шайлоого бараткан депутаттар болобу, талапкерлер болобу, ошолор эгерде мурда коррупциялык иштер менен соттолсо, кийин кайра жарым-жартылай акталып, ар кандай жолдор менен чыгып кетеби, кетпеби, алардын бардыгы шайлоого барбаш керек. Себептеги алар өздөрүн көргөзүп койду коррупциялык иштерди. Мунга ушуга окшогон кошумчалардын көбүн булар ушу стратегиялык планга киргизиш керек. Мисал үчүн батыш өлкөлөрүндө өзгөчө батыш Европада эгерде коррупциялык схемалар менен, коррупция системасы менен шектүү болуп, бирок соттолбой кармалып, шектүү болуп гана ошол жерден чыгып кетсең, экинчи сен ошондой жумушка эч убакта албайт. Мисал үчүн ушуга окшогон бир катуу мындай жаза тарта турган, жоопкерчилик тарта турган бир жаңы талаптарды кириш керек. Анан мен дагы бир айтар элем, мынабу президент акыркы убакта өтө мындай ырайымдуулук кылып атат, эскертүү берип атат, сөгүш берип атат. Менимче бул ырайымдуулукту мындайча айтканда кичине кыскартып токтош керек деп катуураак бир жаза бериш керек. Себеп дегенде ошол министерство болобу, ведомство болобу, ошолордун жетекчилери ушундай коррупциялык системалардын ачык айкын көрүнүшү болуп калса, ошол эле мисал катары министерство транспорта болгон окуялар. Бирок баягы коррупциялык система иштеп атат, жетекчилер алмашып атат, ошого деле коррупциялык системалар иштей берет. Ошону кескин түрдө жоготуш үчүн ошол жерде абдан чоң реформа жасап, ошол жетекчилер жөн эле сөгүш албай, абдан жазасын тартыш керек, жоопкерчиликти алыш керек. Ошондо гана бир алдыга жылуу боло баштайт. Артур агай айтып атпайбы, Талант агай, ушул акыркы жолу өткөн ар бир коопсуздук кеңешинде коррупция менен күрөшүү маселеси биринчи планга чыгып атат да. Анан чын эле айтылгандай дайыма эскертүү берилет, коопсуздук кеңешинин чечимдерин аткаруу боюнча ошол эле укук коргоо органдарынын коопсуздук кызматтарына эскертүүлөр берилип атат, бирок натыйжасын сезген жокпуз да. Ушул стратегия үмүт береби бир натыйжа чыгарууга? Биринчиден мен коллегам Артур Гапаровичтин абдан жакшы айткан ойлорун уланткым келип атат. Мына бүгүнкү күндө бизде коррупция менен бир топ күрөштөр жүрдү чындыгында. Бирок ошол эле учурда эл баягы нааразы болгондор азайган жок. Биздин коррупция боюнча күрөш боюнча иш жакшы кетпей атат дегенде кескин сын пикирлер айтылган учурлар бар. Анын да бир негизи болуп атат, анткени мына азыр жогоруда айтып өттү. Мыйзамды бир толуктоо киргизиш керек да. Мисалы үчүн мына кандайдыр бир деңгээлде шектелген кылмышка же ошол кылмыш ишинен өткөн адамдар бүгүнкү күндө өзүнүн ар түрдүү партиялардын ичине кирип кеткен. Азыр элдердин баш айланып атканы ошо, кайсы партияга беребиз депчи. Себеби ал партиянын бардыгынын ичинде жүрөт да ал адамдар. Ошондой адамдарды тынчылык атын кыл деш керек болчу да, мына атайын мыйзам чегинде муну чектеп,
Анан кийин ал бул атайын бир комиссия түзөбү же ошол комиссия коопсуздук органдары сыяктуу органдардын баягы бүтүмүн көрүш керек, таанышып. Бул кеңештин депутаттары тарабынан сунушталган да, бир нече жолу сунушталды, бирок кабыл алынбады. Тилекке каршы уже канча жылдан бери ушул демеден чыга албай келатабыз. Мына азыр бүгүнкү күндө айтылып аткан ой пикирлерди коомчулук тарабынан угуп атабыз. Абдан угуп отуруп, арасында жакшы кишилер бар, ошо депутаттардын ичиндечи. Анан калгандарына баягы бир уйдун мүйүзгө чапса, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт болуп атат да бул жердечи. Арасында тилекке каршы жанагындай эл ишенбеген адамдар жүрөт. Ал ачык эле жүрөт. Анан кийин эми ошонун капшабы менен дагы бир топ мында бир экстремисттик маанайдагы адамдар дагы сүзүп эле эшикте кирип келатат. Булар дагы бул кийин бир парламент болсо бүгүнгө мушташ боло турган жер болот да. Эми ошого окшогон мыйзамдарыбызды кичине толуктап, бир нерсеге келип, анан чындыгында эскертип кечкеле андай кылбаңыз деп мындай эми түшүнүп атабыз ба, демократия, бирок демократия таза адамдар үчүн да, кылмышкерлер үчүн эмес. Ошондуктан чечкиндүүрөөк болуш керек. Менимче ошол кандайдыр бир шек шубасы билинген адам таптакыр эле ал мамлекеттик кызматка жолотпой эле коюш керек. Стратегия тууралуу эмне айтасыз? Бул эми бүгүнкү күндө бизде бир топ жылыш болду. Мына дүйнөлүк масштабта алып караганда биз 6 көрсөткүч боюнча кичине мындай бир жылдыйраак, жакшыраак жагына түшүптүрбүз. Бул да кандайдыр бир деңгээлде эл аралык коомчулуктун бизге болгон ишенимин жөнүндө айтып атат да, камколоп атат. Эми дагы келечекте кандай болуш керек? Эми келечекте ушул биз айтып өттүк, мыйзам чегинде бардыгын катуулатып, бул коррупция менен күрөшүүнүн чечкиндүү чараларына барыш керек. Эми биз албетте кошуна мамлекеттерде болуп жанагы катуу жана атуу деген сыяктуу нерсеге барбасак дагы, бирок анын башка чаралары бар. Россиянын кээ бир жерлерин алсак болот. Мисалы үчүн кесип конфискациялап, андан башка дагы төлөтүү маселесин дагы ошону бир канча эселеп, ошол жактарын чечкиндүү чара көрүп, бирок эч качан кайра мамлекеттик кызматка келгис болуш керек адам. Депутаттыкка да келгис болуш керек. Стратегияны алкагында ушул иштерди жасаса болобу мыйзамдап? Эмне үчүн болбойт? Бул мыйзам биздин мына жогоруда Артур Гапарович айтып өттү, биздин мыйзамдарда негиз бар, мыйзамдык негиз бар. Ошону эле кеңири пайдаланып, азыркы учурда кичине чечкиндүүлүктү көрсөтүп, анан кийин тилекке каршы мен айтып коюшум керек дагы, өзүмдүн оюм бул. Менимче өкмөттүн ушул жана басма сөз кызматы, президенттин басма сөз кызматтары бул жакшы иш алып барбай атышат, иштебей атышат, мындайча айтканда. Кандай сын пикирлер айтылат, жана эч кандай көңүл буруусуз калып атат. Эл айткандан кийин ага бир реакция болуш керек да. Бардык эле майда чүйдөгө президент чыга албайт, же өкмөт башчысы чыга албайт. Ошол учурда алар бир кандайдыр мына Путиндин Песков кандай түшүндүрүп коюп атат бардык нерселерди. Анан Путинге тиешелүү жерин ал президент өзүнүкүн өзү айтып атат. Менимче ушул багытта абдан багытыбыз туура, бирок кичине бир жумшактыкты, либералдуулукту азайтыш керек. Болуп атат иш. Талдагай, деги эле Кыргызстанда коррупция жүрүп атат деп, коррупцияга каршы күрөш жүрүп атат деп айтканга болобу? Коррупцияга каршы күрөш жүрүп атат. Албетте салыштырмалуу, мисалы үчүн Акаев, Бакиев, Атамбаевдин учуруна караганда кадимкидей мындай коррупция менен күрөш жүрүп атат. Мынакей эки премьер-министр, чоң министрлер, министр транспортунда жана 500 000 акчаны бөлүштүрүп аткан жеринен кармалып, ушундай иштер бар да, жылыштар көп. Бирок албетте мен Артур Байкенин айтканына кошулам. Мындай улам өткөн сайын этап менен жана документтерди жакшыртып, өзгөртүп, жаңы нормаларды киргизип туруш керек. Мен ушунча азыркы стратегияга жанагы мисалы үчүн кылмыштуулук менен кармалсаң, коррупция менен экинчи аны мамлекеттик кызматка албайт деген жобо кирип атыптыр норма. Бул жакшы. Жалпы мындай коррупция стратегиянын жыйынтыгында ошол реализация болуп бүткөндө мындай 30% коррупция азайып, анан 50%
жанагындай мамлекеттик кызматтарга, структураларга элдин ишенимин арттырабыз деп атышат да. Эми бул жерде албетте көпчүлүгүндө мына санариптештирүү маанилүү болуп атат деп ойлойм. Себептен де жаңы кирип атат, анан бүтө элек реализациясы. Ошонун баары бүткөндөн кийин анан чын эле мындай мамлекеттик кызматтарга анча мынча болсо да элдин баягы пикири өзгөрөт болуш керек. Мына азыр биздин чет мамлекеттен келип аткан граждандар келип бул жерден справка же бирдеме документтерин толтуруп атканда көрүп аябай мактап атат. Мындай батыш өлкөлөрүндөй болуп баратыптырбыз биз да депчи мындай жакшы сөз айтып атышат да. Биз бул жерде жашап аткандан кийин биз аны анча сезбей атсак керек да. Бирок баары бир мындай коррупция менен күрөштө мындай өтө катуу мындай чаралар көрүлүш керек да. Мисалы үчүн мындай кээде стратегияны деле кереги жок да. Мындай катуу жанагындай орусча айтканда железная рука менен эле катуу басып баягы өткөрүш керек да. Мисалы үчүн мен ойлойм, көбүнчө ошо коррупция менен күрөштүн эң негизги проблемасы бул министрлерде, ошо жетекчиликтерде ар бир структуранын алар саботаж кылып иштебей атат. Биринчиден, экинчиден саясий эрки жетпей атат. Үчүнчүдөн айрым министрликтер, мамлекеттик ишкана учреждениялар, ведомстволор алар ошо олигархтардын таасиринде болуп атат да. Олигархтар не дейт деп ошолорду угуп, ошондон көпчүлүк иштер жылбай атат. Мынакей мисалы азыр деле көрөлүк. Көпчүлүк партиялардын тизмесинде жалпы алганда 300 адам мурда соттолгон же болбосо азыр иши сотто жаткан кандидаттар болуп атат да. 300 киши деген эмне деген эме? Бул деген жаңы коррупционерлерди парламентке алып келе атабыз деген сөз да. Анын ичинен ар бир партияда жок эле дегенде 2ден жанагындай ОПГнын мүчөлөрү болуп атат. Бир партияда 5 экен. 5 ОПГнын мүчөсүн кошуп алган. Эмне үчүн кошуп алышты деп анан жакында эле 2 күн мурун сайтка чыкты. Ошол ОПГ жана каймана аты бар ОПГнын мүчөлөрү официалдуу түрдө катталган ички иштер министрлигинде. Анан документтерин ошолор берди да, баарын документтерин. Карап туруп ЦИКке жөнөтүш керек эле Борбордук шайлоо комиссиясына. Мына могулар официалдуу түрдө бизде учетто турат ОПГ катары деп. Анан алар иргеп алып койгондой болду. Маселен баары эле ошол жердеби, жана соттолгон, соттолбогон, анан ошондон да адам коррупциянын тамыры каякта жатат. Коом тазаланмайынча, ушундай бир нормалар болмоюнча болбойт да. Мисалы үчүн 30 жылдан бери мына ошол 300 кандидат барып аткан, ошолордун бир 200-250сү 30 жылдан бери келаткан депутаттар да. 30 жылдан бери же депутат, же министр, же дагы бирдеме чоң кызматта болуп, айрымдарына ар кайсы кызматтан кылмыш иштери ачылганда. Баарыбыз билебиз да анын баарын. Анан бирок ошолордун баары эле кайра келип атпайбы. Анан кантип биз 90 стратегия түзсөң дагы мындай абалда эчтеке чечилбейт да. 90 стратегия түз, эчтеке чечилбейт. Министр 90 баягы айтып стратегия кылбайлы, эгерде ал олигархтан көз каранды болсо эчтеке чечилбейт. Кантип чечет? Баарын тең олигархтын көзүн карап атса министрлердин баары. Өзү олигарх болсо чечет. Өзү да олигарх да. Министрлердин көбү жанагы кошумча же подставной кишилерге өздөрүнүн фирмаларын жаздыртып койгон. Анын өзү ошол министрликте иштейт. Өзү олигарх болсо каяктан чечме керек? Көп учурда ошондой да. Анан бизде мындай мамлекеттик кызматка өтө кызыктай мамиле кылышат да. Ошо акчасы бар, же болбосо олигарх, же болбосо ошондойлорду алып келе берет да. Мен чет мамлекетте жада калса бизде биз бийлик алып келет да. Жада калса биз мындай ойлобойбуз да, ушу мамлекетте ушундай нормалар болбош керек. Булар таптаза артта калган мамлекет деп, мисалы үчүн Иран, башка ушундай көңүлүңдө жок бир бул деген артта калган мамлекет деген мамлекетти изилдеп мынтип карап көрсөң, тескерисинче бизден жакшы да, структурасы кадимкидей. Эч убакта ал олигарх алып келип министр кылып койбойт.
эч убакта ал жанагы ички иштер биз эми аяктагандай полициясына ушундай бирдемелерди алып келип койбойт. Көрүп алып таң каласың да. Анда алар бизден өйдө туруп атпайбы? Алардын жанагы моралдык мындай жана баалуулуктары бизден жогору болуп атпайбы? Ошондуктан Иран болуп атат да, значит. А биз деген бизде бир да баалуулук жок болуп атпайбы? Мына коррупционерлердин баарын эле кайрап келип толтура мондай саясий программаларды. Биз эмне кылышыбыз керек анда? Ошондой кылып туруп жанагындай мыйзамдарды киргизиш. Бирок мыйзамдар канчалык иштейт, ал дагы маселе болуп атпайбы? Жок, мыйзамдар. Мыйзамды мисалы стратегия буга чейин деле мындай стратегиялар. Жок, мыйзамдар иштейт, качан ошондой бизде баалуулук жана мораль келип чыкканда. Ал качан келет? Ал ошондой жанагындай коомдон өзүн-өзү мындай жаманаттуу болуп калган адамдарды киргизбегенде. Алар кире берсе мораль болбойт да, эч кандай баалуулук болбойт да. Ошолор эле кайта-кайта келе берсе, элде тажайт да, мынтип карап. Мына Лукашенкону карасаңыз, 26 жыл өлкөнү башкарды. Бүт күн сайын ошо Лукашенкону телевизордон көрсөтүп турду. 26 жылда тажаганынан эле алалы деп атат. Аны жаман деген жок эч ким. Тажады уже, ошонун өңүн көрүп отуруп тажады эл. Мага Белоруссиянын государственный телеканалы чыгып интервью бериңиз деди, бирок эме ала алган жок. Связь болбой калды. А бирок мен айттым, 26 жылдан бери күн сайын 10 мүнөт 15 мүнөт көрсөтүп атсаңар тажады да, башка бирөөнү көргүсү келип атат да эл деле. Аны айткан жок Лукашенко жаман же бир бала дедим. Ошондой да 30 жылдан бери эле ошолорду сүйрөп келип эле баардыгын 3-4төн кылмыш иши бар. Партиянын тизмеси менен келип алып анан баарыбызга жүктөп атышса, анан каяктагы баалуулук болот, каяктагы мораль болот, эчтеке болбойт да. Анан ошолорду алып келип туруп министр же болбосо бир беле мындай өтө жооптулардын баарын ошолор алат да. Өтө жооптулардын баары. Кантип ошол болсун? Анан ошондуктан болуп атат да. Ал бир жолу кармалдыңбы, болду, сен моралдык деп атышпайбы? Баары эле бирдеме болсо, оппозициядан бирөө же болбосо гражданский сектордон жана батышчылдардан бирөө болсо, моралдык укугуң жок деп монтуп калышат да. Моралдык укугуң жок. Сен кечээ көчөдө жылаңаш жүргөнсүң дегендей кылыпчы. А башкаларга андай болбой атпайбы? Башкалар чөнтөктөрүн толтурмак үстүн тиги офшорный зоналарды толтуруп, Европада банктарды толтуруп басып жүрбөйбү мына жерде? Кана моралдык анын укугу жоктугу? Жок эмес, баары тең бар, ошол жакта жүрүшпөйбү баары. Парламенттик бийликтин бир бутагы да. Эми ал бийлик мына жанагындай шектүү кишилер келсе, бул кризис бул анда. Эл бийликке болгон ишеним, парламенттик бийликке болгон ишеним жоголот. Бирок али да кеч эмес. Жеңген партиянын ичинен дагы эле болсо карап туруп шектүү кишилерди киргизбеш керек. Эгер алар кирсе, бүт эл колду шилтейт, элдин баары коомчулук мындан ары ишеним толук жоголуп калышы мүмкүн. Жок, мына бир жумадан бери ар бир партиянын ичиндеги ОПГларды каймана аты менен чыгарып атышат. Массалык маалымат каражаттары соцтармак толуп калды. Бүт баарын айтып атышат. Анан министрликтин официалдуу турган каймана аттуу ОПГларды айтып атышат. Эми бул деген эмне? Анда эмнеге ошол саясий лидерлер буларды алып баратат? Же бири-бири менен атышабы? Же мүлк бөлүшөбү? Мына Бекназаров айтпады, мүлк бөлүшөт булар, ошого келатат дейт. Значит, мүлк бөлүшөбү? Же тиги президенттикке баратабыз деп жанагы өздөрүнүн дагы президенттикке кое турган эмелерди, жанагы бизнесмендерди, саясатчыларды ошолорду жок кылышабы? Эмнеге алып баратат каймана? Же тиги добуш чогулткан алып баратабы? Ошолорго 1-2 районго, областка кой берип туруп, анан элдин баарын коркутуп айдап барып туруп шайлаткан жатабы? Мына ошо жөнүндө баягы талкуу жүрүп атат да соцтармактарда. А саясий партия, мамлекет баары тең борбордук шайлоо комиссиясы баары тең эчтеке уккан жок, эчтеке көргөн жок отурушат. Анан кантип биз алдыга жылабыз? Төлөн агай, демек азыркыдай кетип бараткан абалыбыз, бакытыбыз дейли, муну менен иштелип аткан стратегия эч жыйынтык бербейт деп айтсак болобу? Эми жыйынтык бере албайт, бербейт деп мен айткандан алысмын, бирок ошол стратегиянын жана түзүлүп жазылып аткандары бул эле биздин эле жарандарыбыз эле жазып атат да, ошонун ичинде аралашып жүргөндөрдүн баардыгы. Эми
Бизде карап көрсөңөр ушу коррупция жөнүндө деп атабыз. Коррупция ушул эгемендик алгандан бери ушунчалык бир терең батып, анан ушунчалык чырмашып кеткен да. Анан жанакындай биз деген айтып кетип атпайбызбы, тиги аябай жакшы көрүнүштөр болуп атат, премьер-министрлерди отургузуп атат, дагы тиги бир топ министрлерди отургузуп атканы бул эми ушундай баягы өтө катуу коррупция болуп аткан жерде бул эми майда чүйдө эле ачыгын айткандачы бул деген мындай коррупцияга эң нескиси, эгерде коррупция менен күрөшөлү десек, бул деген аябай бир татаалдуу бир согуш болуш керек да, ачыгын айтканда. Мына жанакы ошол деле Сингапур, ошол деле башка мамлекеттерде ушундай кадимкидей эле жанакындай стратегияларын алар деле иштетип чыкканда, ошол баягы против коррупции война деп кадимкидей эле согуш жарыялаганда, а согуш дегенде ошо согуштагыдай эле ошондой бир чараларды көрүшкөн. Мисалы мына коррупция менен күрөшөбүз деп эле канча жылдан бери жүрөбүз. Мына 2012-жылы стратегияны иштетип чыгышкан. Аны өтө тиги жазгандар укмуш, кооз бардыгы тиги талдоосун жүргүзүп, анан жанакы максаттарын, милдеттенмелерин коюп, бүт ушул коррупцияны жоебуз дегенде. Бирок ошонун боюнча бир неме көргөн жокпуз да, жыйынтыгын кандай кылып, отчеттору жок, эчтекеси жок. Бирок жумуш болуп атат. Мен мисалы такыр эле болгон жок деп айта албайм. Анткени жанакындай ар кайсы мамлекеттик кызматта ар кандай жанакы антикоррупционный жанакы кадамдарды иштетип чыгып, алардын баардыгын тиги ошол көзөмөлгө алып, ушундай бир иштеп эле бирдеме бир жумуштар жасап атышат. Бирок жыйынтыгы көрүлбөгөнү, анткени булар деген эми өзүнчө бир жасап аткандар, бирок ошону менен элге жайылтып, мындай ушундай бир отчетторду жакшылап бергенди, мына мондай немеге жыйынтыкка жеттик, мондай болду коррупциянын немеси дегени бул болбойт. А бул эмнеге болбойт? Бул деген негизи коррупцияды дегенде бул негизи бүт системаны карап көрүшүбүз керек да. Кандай система болуп атат бизде дегенчи. Эми эмне болуп чырмашып кеткен? Эмнеге ушундай өтө тереңдеп кеткен бул коррупция? Ошонун баардыгын жанакы табиятын азыр бүт баардыгын алып чыгыш керек да. Анан эле жөн эле коррупция менен эле күрөшөбүз дегенде бул деген эми жөн эле бир сүйлөгөн сөздөр болуп калат. Коомчулукта баягы коррупция десе эле мындай пара алган ооба, пара алган, да бирдеме деген. Эми мисалы мына Европа мамлекеттеринде деле карап көрсөңөр, аларда деле коррупция бар. Тиги Америкада деле барды бар, бирок Кытайда деле бар. Жана өлүм жазасын баягы киргизип, ошо коррупционерлерди атып салып атса деле аякта деле бар. Бул эми негизи бул баягы өлүм жазасын кылса эле коркуп калат дегенде кеп анда эмес. А негизи ошол жанакындай бир иш-чараларды жүргүзгөнү, кандай жүргүзүп атканы ошону кылып атышат да. Мисалы жанакы Европада 20 руководящий принцип деп коет, жанакы неме башкаруу принциптери ошол коррупцияны жогото турган. Аны деле биздикилер эми колдонгонсуп болуп атат, бирок толугу менен кылбайт атпайбы. Анткени аякта деген четко ошол жанакындай принциптер бар. Эмне кандай кызматка кандай адамдар келбеш керек, немеси жанакы аброю кандай болуш керек, эмне кылбаш керек деп бүт мындай жазылган. Эми биз деле ошону алып келип эле эгерде колдонсок жакшы эле болот эле да. А биз деген эмнеге колдонбой атабыз? Баары деле ошол тигинин баласы экен, тигинин тиги уважаемый жанакы аксакалдын баласы экен, анан тиги кландын өкүлү экен деп эле анан биз деле ошол боштондук коюп эле ошондон бүт эле чыгып кетип атат да. Бул системаны карашыбыз керек болуп атат да. Антпесек бул деген ушундай эле коррупция боло берет. Анан эң нескиси мына айтып атпайбызбы, ошол жанакы коррупциянын негизи мына согушу ошол деле Саакашвили жөнүндө айтат да көп. Мен баягы изилдеп, мен өзүм монографияларымда деле жазгам ошол боюнча. Ал деген кескин түрдө келип эле ошол жанакындай келип эле немете баштады да, ошол коррупция менен нактап ошо күрөшө баштады да. Анан жана рейтингтер бар, жана антикоррупционный неме боюнча, рейтинг боюнча бизден азыр эми 126-орунга келип калыптырбыз, 180ден дегенде бул эми өтө деле жакшы показатель эмес, ал балл менен саналат. Биз 100дөн 30 балл эле алып турбуз. А 30 балл алган бул деген баягы төмөн деген балл деген эле кеп да. Бул деген бизде күрөш болуп атат деген жок деп эсе деген бизге неме тыянак чыгарып атышат да, ошол жанакы эл аралык ошондой жанакындай тиги рейтингтер. Анан жанакы атаандаштыкта глобалдаштыкта жана атаандаштык индекси бар. Аякта да биз 120 индикаторлор бар. Эми ошонун
башкы 20 индикатору бул деген жалаң эле ошол институциональный позиция боюнча көрсөтүлөт да. Кандай криминал менен кандай күрөш, антикоррупционный кандай жумуш болуп атат, чечимдери мамлекеттики ачыкпы, анан жанакы мүлктү кандай неме кылышат, кордойт, колдойт деп андай мындай дегендери бүт. Бүт эле ошол позициялардан биз деген артта жүрөбүз да. Бул деген значит ошонун баардыгы ошол коррупцияга алып келип аткан бүт жанакындай немелерде бир өөлгө түзүлгөн нерсе болуп атат да, мүмкүнчүлүктөр болот. Ошон үчүн мыйзамдар бар бизде. Анан карап көргүлө дагы. Бизде деген илгери чындыгынан союздун кезинде кандай күрөшчү эле да неме. Бүгүн болсо бир топ службалар бар, бирок коррупция күчүп атат. Анан карап көрсөңөр коомдук мындай бир граждандык активисттер болобу, мындай немелер аз да ушул жанакы аралашып жүргөндөрдүн. Мен өзүм жанакы экономисттин катары тиги коом кеңештеринин координационный советтин төрагасымын да. Анан ошол антикоррупцион Сагынбаевка деле жазгам. Бизди кошкула, коомдук кеңештер келип ошол силер менен жардам берип баарды неме кылсын деп атабыз. Бирок бул ишке дагы жакшы жыла албай атат эми. Анча-мынча болбой эле эми болуп атат эми ал биздин коомдук кеңештер өзүнүн немеси менен жазып атат. Бирок баягы толугу менен мындай чакырылып, жакшылап туруп иштеп, чогуу бирдикте мындай неме алганга жок болот. Ошон үчүн эл өзүнчө болуп атат, бирок өзүнчө болуп эле анан жыйынтыгы жакшы көрсөтүлбөй атат да. Артур агай, негизи президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо алдында, шайланардын алдында анан кызматка киришип атканда дагы менин биринчи нерсем ошо багытым коррупция менен күрөшүү болот деп айткан. Андан бери 3 жыл убакыт өттү. Бирок дагы деле мындай эл дейличи, эл натыйжасын сезбей атат да. Маселе эмнеде? Биз азыркы учурда мына коопсуздук кеңешинде деле айтылып атат, укук коргоо органдарында, соттордо, прокурорлордо маселенин баары ошол жактай. Эгер ошол жакта бир реформа жүргүзсөк эле жакшынакай болот депчи. Эми ачыгын айтканда бүгүнкү күндө коррупция менен күрөш бул коронавирус менен күрөшкөндөн кыйын экен да. Себеп дегенде коронавирусту показательдерин, көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп, вакцина ойлоп таап уже дарылана баштабадыбы? А коррупция да чараларга барганга эмне тоскоол бизге? Эми мындай да, коррупция менен күрөш үчүн бизде системалык түрдө күрөш керек. Тилекке каршы мына союз таркагандан кийин, өз алдынча мамлекет болгондон кийин, ошондон баштап коррупциянын тамыры биздин бийликте пайда болду. Ошондон баштап ошол тамыр бүт бардык министерство, ведомство, жергиликтүү мамлекет органдардын, укук органдын баарына тарай баштады. Кээ бир органдарда азыраак болсо, кээ биринде көп. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кадр маселесин караш керек. Кадр маселеси бул коррупция күрөшүндө өзгөчө роль ойнойт. Себеп дегенде кадр маселеси таза, так, мыкты адистер келип, ошо саясий эркти колдонуп, эки жакта карап жалтаңдабай туура иштесе, анда албетте коррупцияны дагы төмөндөтсө болот. Коррупция бул бир. Экинчиси, мынау коррупциянын өзгөчө таасири бүгүнкү күндө жеке эле мынау Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө эмес, андан тышкары жаш өспүрүмдөргө да катуу таасирин тийгизип атат. Жөнөкөй эле мисал, мектептерде, окуу жайларына карап көрсөң, жаш балдар мен ким болом деген суроого көбүнчөсү жанагы коррупциялык иш менен алектенген же коррупциялык иштер күчөгөн мекемелерге иштенди. Таможняда болом дейт, налоговыйда болом, же болбосо авторитет болом дегендерге чейин барат. Көрдүңүзбү? Булардын аң сезимине бүгүнкү күндө абдан катуу таасирин тийгизген коррупция. Демек, биздин келечегибизге да бул катуу таасирин тийгизип атат коррупция. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бардык тармактарда коррупцияны азайтыш үчүн жана мен айтып кеткен системный күрөш болуш керек. Анан шайлоо кодексине албетте биз өзгөртүү киргизиш керек. Коррупция менен болобу, башка кылмыш менен болобу, шектүү болдубу, ал шайлоого талапкер катары көрсөтүлбөш керек, каралбаш керек. Тилекке каршы кирип кетип атпайбы? Анан бизде партиялык мына системный шайлоо болуп атат. Муну дагы өзгөртүү кириш керек. Бир мандаттуу да болуш керек. Себеп дегенде биздин партиялар бардыгы өздөрүнүн каалагандай кишилерин акчалуу болобу, тигиси болобу тандап алышат дагы, а жөнөкөй карапайым элдин, жөнөкөй бир региондун кызыкчылыгы ошол бойдон артта калып калат. Анан бийликке келгенде, парламентке, анан өздөрүнүн кишилерин ар кандай мындай тиешелүү жерлерге шайлай баштайт. Анан жана лоббисттер пайда болот, закондорду түртүп, тамеки боюнча болобу, нефть боюнча болобу, кандай бир налогторду төмөндөтүү боюнча болобу, жанагы акцизный маркалардын же болбосо жанагы
уун, арак, продукты питаниялар боюнча ошолорду, анан ошолорду баягы ойной баштайт цифралар менен лоббировать этип, өздөрүнүн кызыкчылыгын. А башка жерлерде өздөрүнүн кишилери өтөт. Мына ушул дагы өзүнчө бир чоң коррупциялык. Ошолорду токтотуш үчүн биз биринчи кезекте мына парламенттик системага келеткен талапкерлердин тандоосу менен ошол мурда кылмышка кошулбаган, аралашпаган адамдарды тандаганга шайлоо кодексине мындай өзгөртүү киргизиш керек. Ал жок. Үчүнчүдөн дагы айта турган сөз, бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттары өзгөчө мамлекеттик эмес. Ошол коррупционерлерди баштан аягына чейин мактап киришет. Тырмагына тең келтирбейт бардыгычы. Мурда отуруп чыгабы коррупция менен ише жок. Бүгүнкү күндө ал талапкер, ал үчүн кудай. Ошол өздөрү бүгүнкү күндө ушунчалык пиарить этишет. Элдин башына ошондой аңгемелерди, жомокторду айтып, башына сиңире баштайт. Бул дагы өзүнчө бир өтө өзгөчөлүү маселе. Ал эми мамлекеттик массалык каражаттар бул позициясында баягы өздөрүнүн баягы мындай сырттан кайдыгерлик мамиле жасайт. Көп учурда көп маалыматтарды булар туура позитивдүү бере алышпайт. Себеп дегенде мамлекеттик массалык маалымат каражаттарды укук коргоо органдары менен мындай бириктештеш керек. Алардан маалымат алып, ошонун негизинде туура такталган маалыматтарды ошол коррупционер болобу, шектүүлөр ошол боюнча берип туруш керек. Бул дагы өзүнчө бир чоң курал болуп эсептелет. Анан дагы айтарым, бүгүнкү күндө биз ошол коррупцияга каршы күрөшүүдө баарыбыз эле өзгөчө бүгүнкү күндө депутаттардын бардыгы, талапкердин бардыгы коррупция менен күрөшөбүз дейт. Орусча айтканда увара шапка горит дейт. Өздөрү ушундай маселени көтөрүп турат, а бирок тияка барганда унутуп калып атпайбы? Демек, алар бир дагы парламент эл арасында депутат барып, акыркы убакта отчет бере албай жатышат. Эмне үчүн? Потому что жасаган иштери начар. Ошон үчүн жанагындай туура эмес, ар кандай бир кайманаттарга мындай коюлуп атат аларга. Демек, бүгүнкү күндө биз ошолордон арылыш үчүн, ошолорду көрсөткүчтөрүн төмөндөтүш үчүн албетте мындай өтө катуу мыйзамдарды киргизиш керек. Биздин коллега айтып кетпеди, Кытайда атууга чейин барат депчи. Кытайда бир жылда 1000ден ашык ошол жогорку деңгээлде коррупционерди атып кетишет. Анан ал аткан үчүн алардын кетирген огун, ошол жерде транспорттун расходун бүт ошонун семьясынан алат. Бүгүнкү күндө бизде андай көрсөткүчтөр жок. Биз мамлекет мындайча айтканда демократиялык болгондон андайга барбайт. Бирок ал бир эле панацея эмес ушул коррупцияга каршы күрөшүүдө. Андан тышкары жаңы мыйзамдарды киргизүү менен бирге биз элдин арасында, жаш өспүрүмдөрдүн арасында мындай алардын аң сезимин оңдоо боюнча, психологиясын оңдоо боюнча туура, так анык маалыматтарды алардын мына сабаттуулугун жогорулатышыбыз керек. Ошондо элдин аң сезими өзгөрүп, ошондо алар алдыга жыла баштайт. Антпесек бизди жанагы системный коррупция менен толугу менен көрүшүп, толугу менен жеңе албайбыз. Талант агай, азыркы багыт, азыркы жасалып аткан иштер макул азыр жаңы мамлекеттик стратегияны алалы. Негизи эле мындай иштер туура нукта кетип баратабы? Анткени маселе, бардык маселе мындай майдадан башталат эмеспи? Биз күрөш мындай ылдый жактан башташыбыз керекпи же ошол жогорудан, сиз айтып аткан ошол олигархтардан, ошол жогорку кеңештин депутаттарынан башташыбыз керек? Бул негизи коррупция менен күрөштү эч ким айта албайт, туура эмес деп. Бул туура багыт. Бирок эми биз кемчиликтер жөнүндө айтып атабыз. Эмне кылып оңдосок, ишибиз кандай кылганда алдыга кетет депчи. Биринчиден бизде бул жалпы элдик болуш керек. Жеке эле бир коопсуздук органы же болбосо милициянын же прокуратуранын иши эмес бул. Бул жалпы эл колдогондо ишибиз алга жылат. Эл кошо жүрүш керек. Мына бүгүнкү күндө ошондой аракет бар. Мына соц тармактарда айтып атат, илгери биз издечи элек ушундай информация барбы жокпу деп. Азыр элдер жөнүндө айтып атат мына деп. Эми ошону бирок элдин ишеними керек да бийликке. Элдин ишеними эмне үчүн? Эл ошону укса элдин сөзүн, бийликке ишеним пайда болот. А эгер элдин сөзү ошо айтылган боюнча мына кыйкырып бакырып кала берсе элдер, чачын жулуп, сакалын жулуп, ошо менен мындай калыссыздык болуп атат деп ага реакция болбой атса, эл анда түңүлөт. Ошон үчүн ар бир нерсеге мына аз атайын изилдеш керек. Жана соц тармактарда болуп аткан анан ойдо жок эле туруп алып сен коррупционер болушуң керек деген эмес, далилдүү сөздөрдү эске алыш керек. А жанагындай болуп калып кээ бирөөлөр чыгып атпайбы? Бул коррупционер жеген ичкен деп. Далили жок айтса, мына соттон жеңилип атышат. Далилдүү болуш керек бардык нерсе. Ошондо эл жардам берет. Коопсуздук органдарына дагы,
прокуратурага дагы, ички иштер органдарына да. Ошондо ишибиз алга жылат. Анан эми бүгүнкү күндө айтып атабыз, кээ бир нерселерди эми бул майда нерсе да. Бул эгер ошол иш баары, коомчулук баары чогулуп колго ала турган болсо, ал майда нерсе болуп калат. Мисалы үчүн кээ бир органдар бул ашыкча, муну алып коюш керек, муну тиге кошуш керек. Биз мына илгери Союз кезде иштеп калдым мен. Ошол эле учурда болгон коррупционерлер. Мына Токмоктогу ет комбинатына мен аралашып калдым, канча мынча иштеген. Канча бир топ киши атылып кетти. Мыйзам катуу болчу. Ошондо коопсуздук органдары эч кандай эмеси жок эле, өздөрү бул мамлекеттик кылмыш себеби. Мамлекеттик кылмыш болгондо коопсуздук органдарына тиешелүү. Кандай эме болот, бүгүнкү күнгө ылайыктап түзүлө бериши мүмкүн, бирок негизги багыты ушу мамлекетке зыян келтирип, мамлекетибизди олку-солку кылып, келечегин бүдөмүк кыла турган иш болсо, чечкиндүү чара көрүш керек. Коопсуздук органдары дагы, эл дагы бир багытта иштеш керек бул жерде. Анан бирин-бири жамандап, кээ бирөөлөр аны пайдаланып, саясий бир жакка өткөзүп кетип, бирдеме болсо, кээ бирөөлөр айтат экен, кичине баягы кылмыш иши кол билинип калса эле саясий куугунтукка түштүм деп. Айнан бир жөн жүрбөйсүн анда. Жөнөкөй кишини эч ким, мисалы үчүн бизди Кудай сактасын, эч кандай эмнеге эч ким аңдыган жок, артыбыздан жүргөн жок. Элдин аң сезими өзгөрүш керек. Эл атайын бул эл дагы мына бир тилекке каршы мурда идеология болчу, коммунисттик идеология. Бүгүнкү күндө Кыргыздын мына Манасты алдык идеология, Манас биздин неме деп. Манас деле жаман идеология эмес. Манас деле кыргыз элинин биримдиги үчүн, кыргыз мамлекетинин түбөлүктүүлүгү үчүн күрөшкөн образ бул адам. Мына ошондой эмени биз идеологияны күчөтүш керек. Идеологиялык ишти өзгөчө мына жогоруда Артур Гапаров туура айтты. Азыр барсаң кээ бир балдар мен баланчадай тиги уурдайм, анан хулиган болом, анан бандит болом, анан башчы болом, анан коркутам барыңар деген эле. Ушундай нерседен биз айрылышыбыз керек. Тарбия ишин күчөтүш керек. Талдагай, жогоруда сюжетте көрүп өттүкпү, коопсуздук кеңешинде президент ушул санариптештирүү боюнча бул негизги курал болот, ушул коррупция менен күрөшүүдө деп атпайбы? Эми биз каалайбызбы, каалабайбызбы, азыр мүнөт санап техника өсүп атканда биз баары ушул нерсеге барышыбыз керек. Биз бир канча жылдан бери ушул санариптештирүү боюнча иштерди аткарып атабыз. Бул менен маселе чечилеби? Албетте маселе чечилбейт. Мына санариптештирүү бул турмуш өзү көрсөтүп атат. Бул аябай жакшы экенин, Кыргызстанга керек. Өзгөчө коррупция, мамлекеттик кызматтагы коррупцияны жоюш үчүн, себептен граждандар менен мамлекеттик кызматкер эч мындай жолукпайт, бардыгын бир жерден алып, же болбосо интернет аркылуу маалыматтарды алып турганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Бирок аны менен деле маселе чечилип кетпейт. Себептен Кыргызстанда коррупцияны баарыбыз тең билебиз кандай экен. Кыргызстанда мамлекеттик структуралар, министрликтер баардыгы тең коррупционерлер да. Баштан аяк кызматкерлеринен министрге чейин баары коррупционер да. Мына кармалып атпайбы, жана экотех инспекцияны карасаңыз, бөлүп атпайбы, бир отделдин балдары бири-бирине бөлүп, анан начальнигине да өзүнчө бөлүп, баары бири-бирине ар бир иш боюнча алган акчаны тегиз бөлүп алышат да, тептен кылып. Бул эмне дегенсек, бул деген биздин Кыргызстанда бүтүндөй жанагы мамлекеттик структуралардын баары тең коррупционерлер. Аны мисал үчүн аппарат президентте же болбосо премьер-министрде отурган адамдар билбеши мүмкүн, эгерде алар кечке ошол жерде конторный работник болуп отура берсе, ылдый жакка түшпөсө, же болбосо өздөрү да аралашта коррупционерлер бирөөнү кырышабайт этет. Мисал үчүн эс сүрүчүрдө эмне үчүн ушундай мындай коррупция аз, же болбосо кылмыштуулук аз, же болбосо кандайдыр бир баалуулук, мораль болгон. Жанагы эмеден башка да, коммунисттик идеология же болбосо жанагы коркушат, атуу бар, андан башка эле. Эмне үчүн? Себеп дегенде ар бир иштин жыйынтыгы болгонда. Мисал үчүн прокуратураны алалы да. Прокуратурада эгерде жанагы тергөөчүлөр жыйынтык бербесе, мисал үчүн бир жылда 10 иш карадыбы, 20 200 иш карады, ошолордун канчасы сотко жетти?
кээ бирөөнүкү жетпейт да сотко. Коррупционну ала берет, шыкырата эле, тигинден мындан алып, чоңу менен бөлүшөт, тиги менен бөлүшөт, ошентип жей беришет да. Кээ бирөөндө мисалы үчүн бул баардыгына ички иштер министрлиги деле кайсы жерде тергөөчү болсо баарына эле бирдей. Ал жерде мындай да, мисалы үчүн бир эки жанагы компаньон урушуп кетти. Бирөө жини келет да тигиге арыз жасат. Анан тигини чакырышат да, анан ким канчалык акча берет ошого жараша ишти бияка же тияка жылдырышат да. Анан ошентет да тигинден акчаны алышат да, анан чоңдор менен бөлүшөт, нетет. Чоңдор алып коюп эле отурат, ошол жерде эчтеке кылбайт. Каяктагы коррупция менен күрөш? Биз мындай коомчулук деле, макул президент деле, өкмөт башчы деле, укук коргоо органдарынын башчылары деле көрүп турат да ошол нерсеничи, ачык эле болуп атпайбы? Коомгочу мамлекеттик кызматкерлердин баары коррупционер деп атабыз. Эмне тоскоол болуп атат эми ошолорго бир жаза колдонгонго же жумуштан алып салганга? Ошол эле мына коопсуздук кеңешинде дайыма айтып атат, мына ошо акыркы ошо сентябрда өтө турган коопсуздук кеңешинин жыйынында мен ушул укук коргоо органдарынын ишинен жыйынтыгын берип, анан мен чара көрөм деди эле да. Эмне тоскоол болуп атат? Мен сизге башында айтпадымбы? Ошол министрлер, жанагы ведомствонун башчылары ошолор тоскоол болуп атат да. Ошолор түсүп алып атпайбы ошондой эмени, схеманы. Түбүндөгү жаңы келген сотруднигинен баштап өйдө начальник управлениянын башчыларына чейин бүт баары тең ошондой жанагындай неме менен акча алып атышпайбы? Жумушка алып атканда ошентип алышат бизде. Мисалы үчүн мен бир случайды билем. Бир немеге арыз жазып келет да, жанагынтип арыз жазып келсе, анын иштерин карайт да, мындай кызматкер 7-8-10 жыл иштегендер карайт да, баары отказ жасай берет, буга кылмыш ача албайм. Анткени тиги юрист минтип жазган, бул юрист минтип жазган, мен аларга каршы минтип албайм, анын документтери туура болуп атпайбы депчи. Анда эмне кылат? Кылмыш ачыш керек болуп атат акчаны алыш үчүн. Анда эмне кылат? Ал деген бир жөнөкөй эле жаңы окууну бүтүп келген жап-жаш баланы алат, ага айтат: сага 3 ай жанагы испытательный срок деп коет го. 3 ай мөөнөт. 3 айдын ичинде мынау ишти карайсың, жыйынтык чыгара алсаң, анда сен тиги эме болосуң, алынасың жумушка. Жыйынтык чыгара албасаң, алынбайсың дейт. Анан тиги жап-жаш балада тажрыйбасы жок, эптеп бирдеме болуп чампалайт дагы, кылмыш ишин ачат дагы, кызматка кирип атпайбы, ошентип үйрөтүп атпайбы, алып келатып эле үйрөтөт балдарды. Ала коррупционер болот. Ал анан жанагы схемага иштейт. Улам алып бирөөнүкүн эметет, акчасын алып тияка берет, ошентип отуруп атпайбы бизде. Министрлер бүт баары өсү ошондой. Эмне үчүн жанагы министрдин орун басары 500 000 менен кармалып атат? Баары тең ошондой да, бүт баары ошентип схема менен алып атпайбы ошондой. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Агай Төлөн агай, кыскачараак айтканга аракет кылыңыз. Эмне кылышыбыз керек эми мындан ары? Макул стратегия эгер натыйжасын бербейт деп биз үмүтсүздүк менен карап атсак. Эми мына жанатан бери жакшы көп нерселер талкууга неметип атабыз, чыгарып атабыз. Эми карап көрсөңөр, ушул мамлекеттик кызмат бизнес болуп кеткен да. Мына карап көрсөңөр. Башынан баштап эле ошол тиги жөн эле жетекчи адистен анан министрге чейин көптөрү өзүнүн немелерин билишет да, функцияларын. Анан эми мына карап көргүлө, биз деген жанакындай заңыраган немелерди, үйлөрдү салып атышат, баарын салып атышат. Эми ошолордун баарынын ичинде көптөрү ошол эле мамлекеттик кызматкерлер, эми бирөөгө каттап койгону менен, бирок бүт эле ошолордуку да. Бул эмнеден чыгат? Бул деген ошол жанакы текшерилбейт. Ошол жанакы азыр декларация деп атат, бирок декларациясын жакшы карабайт. Азыр биз деген ошонун баарын карашыбыз керек да. Мына келип туруп эле анан ушундай заңыраган бир үй салып калды. Эмне себептен салып калды? Каяктан бул акчалар таап калды деген. Мында ошондой немелер, изилдөөлөр жүрүш керек да. Андан тышкары жанакындай бүт мыйзам сот жактагылар, алар дагы бир калыстык немелер менен чыгыш керек. Эми ошол жактарына бир күч өтүшүбүз керек. Бирок эң нечкиси мына карап көргүлө, стратегия болобу, мыйзамдар болобу, биздики көбүнчө ошо жанакы уже жаза тартканга эле жазылып калган да. Мисалы профилактика кылып, ошону
ошону жеткирбегенге мындай көбүнчө мындай немелерди кагазды көрө элекмин да, мисалы алдын ала ошону баягы неметпегенге, тиги коррупцияга малынбаганга эмне кылыш, кандай чараларды көрүп атышат дегенде, ошол эле мектепте сабактар болобу, институтта сабактар болобу, ошол эле кызматка алып атканда полиграф менен алып, анан эгерде полиграфта байкалып калса ошо бирдеме бар, аны жумушка албай, ошондой бир нерселер көп болуш керек да. Андайлар да келбейт кызматка, коррупция да болбойт да. Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Сиздерге убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ой бүгүн программасын ушуну менен жыйынтыктайлы. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Саламатта туруңуз.